Yalnız geldi, bayır aldı. Durğuzdun mahabbeti, baydı bağlı. Çaştığımda tal yolda dolandım kanatımdı, ayrıldı. Çaştığımda tal yoldan can dışı dolandım kanatımdı, ayrıldı. Ondan көп бездің күндер өткін келер мен аман болсын табир көксін азыр мен жалғыз ұшқан аққулым баратам бақыт іздеп табир көзді hazır ben yalnız uçkan aradan vakit izle bana gözünü seni sen usalırsan sezimimdi yastığı salgın geldi haber Жалғыз өзің қалғанда да жалғызсың. Чыңғыз Айтматов. Ең еріне, өзіңдің кіндік қан тамған жерің туралы ойланғанда ғана жалпы дүйнө туралы ақыл қалчайсың. Чыңғыз Айтматов. Өткенді істеп, келечекті күтө білгендігіміз үшін біз барбыз. Чыңғыз Айтматов. Сені танығандар жашап жатқанда сен тирүүсүң. Чыңғыз Айтматов. Everything knows his name. Chыңгыз Айтматов was born in 1928 in the village of Şeker, Kiros district, he began activities in 1952. After secondary school, Chыңгыз Айтматов became a student at Zambuza Veterinary College. His books, Jamila, Face to Face, The White Steamship, The First Teacher, and many others. His books were translated into more than 80 languages. At 35, he awarded the Lenin Prize and the state.
He died on June 2008 and buried in Bishkek. Chingiz Aytmatov general. This is all our houses. For my yourself living by side. I was big house. I had to have it. Bird on the night. Bird watching it. Bird always. As saffron. They didn't happen. One fell on my colors. My living in the step in my dead home. Living in the child. But because we live as one, use a brand count offset together. Kan türün, süylöөгө тилиң жарабай. Бурбайда көңүл, аларды койдум карабай. Далыма камчы, тийгенде гана үңүлсөм, гүл сарап минип, алдыда турат танабай. Улуу жолдор, ыраазылык айтамын кароолдорго. Күн-түн тынбай кайтарган жолбошторум. Силер бар, ошон үчүн такка кондум. Ичи жаман ой арамдар, түн жамынып белеңдеп жаасың даяр. Келатканда тымызын жолун тороп, колдоруна сазайын карматтыңар. Баратып улуу жолдо, ыраазылык айтамын кароолго. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт повести. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөтүм. Кыйын жолдон жалгыз кайттым мен өзүм. Жанымда жок орган карачоң атам, жанымда жок Эмрайым өз атам, жанымда жок Мулгун аке карасаң, ал үчөөнүн айтам жайын сурасаң, обол суу бер чаңгап өлүп келатам. Бул зыямадагы кадыртын. Өттү кетти жаш убагым. Азыр жигит курагым, сагынгандан кайра келип, эски журтта турамын. Боз үйүмдүр, көрсөтчүлөр. Тагдырымдан сурадым, боз үйдө жок, апамда жок, суунун шагы булат. Keme povestine, ene say, sendey jaygın özün barby. Ene say, sendey jarkın meken barby. Ene say, sendey kıyın azap barby. Ene say, sendey ıyık azat barby. Ene say, sendey jaygın özün bulbuz. Ene say, sendey jaygın jarkın meken bulbuz. Ene say, sendey kıyın azap bulbuz. Ene say, sendey ıyık azat bulbuz. Otogöz Bulak povestinden Fordoydun ары жагында айдың тала анаркай адамдын буту баспаган кеңир сиген кенен жай кең анаркай өлкөсү гүл жайнаган жер болор. Эмгеге шай ыргабай ырыска шерик эл конор. Зыянадагы кадыртын драмасынан эзелден чечилген улуу талаш. Канткенде адам болот. Уралап жол курса да ушул талаш. Канткенде адам болот. Ажалга көз жумса да ушул талаш. Канткенде адам болот. Душманга жол курса да ушул талаш. Душманды кырып жоюп басканда да түбөлүк чечилбеген ушул талаш. Канткенде адам болот. Адамзат качан чечет, качан коет. Канткенде адам болот. Канткенде адам болот. Түркүн чыгармалар жараттың, китеп болуп дүйнө элге тараттың. Каарманга аралашып окурман, козгоп алды жүрөктөгү жаратын. Кезек сахналык көрүнүшү. Кыргызстан гана эмес, дүйнөлүк адабияттын кенчи болгон Чыңгыз Айтматовдун акыркы чыгармасы Тоолор кулагандар романы. Романды орус тилинде жазып, адегенде чыгарма Москвада 2006-жылы Дружба народов журналына басылып чыгат. Кийинчерээк өзүнчө китеп болуп чыгып, дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулат. Тоолор кулагандар романы жазуучунун эң көп окурмандары бар немис тилине таржымаланып, 61 деген ат менен чыккан. Экинчи аталышы түбөлүк болупту. Кыргызча эки котормосу бар. Бирин Самсабыстан Алиев, экинчисин Абидулла Фазылов. Анын котормосу Жаагаш деп аталган. Чыгарманын башкы калымдары биринчиси шаарда, болгондо да заманбап шаарда көп кабаттуу үйдө жашачу. Экинчиси бийик тоолордо калың акчалуу жарым жылда бербеген мөңгүлүү жерде жашачу. Эки тагдыр бири-бирин көрбөй жашап жүрүп, барып бир түйүндөн бирге. Экөөсүнүн тең турмушу болбойт. Экөөсү тең эки жолу сүйөт, бирок экөөсүндө тең бакыт кушу конбойт. Биринчисинде Арсен Саманчин, ал белгилүү журналист жана мыкты котормочу болгон. Анын биринчи сүйгөнү белгилүү опера ырчысы Айдана болгон. Ал кийинчерээк акчалуу, байлыктуу, шоумен жаш Эрташ Курчалга болуп кетет. Ошол эле тагдыр Жаагачта да болот.
Anın birinci süygönü Ünkürдүн алдында мөңгү басып ошол жерде өлүп калат. Демек экөөсүн тең сүгөндөрү таштап кетет. Адам деле, жаныбар деле жаратылыштын макулуктары. Алардын тагдырлары окшош болот. Башталышы, жаштыгы, карылыгы окшош болот. Өмүр аягында руханий жактан да, дене күч жагынан да экөөнүн тагдырлары окшош болот. Экөөсү бири-бирин көрбөй жашаган эки тагдыр Молоташ үңкүрүндө жолугат. Ошол жерде экөөсү каза болот. Ок атылып бири Арсен Саманчинге, экинчиси Жабарска тийет. Кош бол элес. Тиле жетпей калган кыялдарым үчүн кечирип кой. Мен сага таазим кылам. Кош бол жаным, кош болгун. Жетпей калдым. Жазасын тартып жатамын. Мен күнөөлүүмүн. Сөздүн жеткен жери менен каргагыла. А бирок менде башка аргам жок эле. Силерди капсалаңдуу каргаша кырсыктан ушинтип гана сактап калуу үчүн жанымды сайдым. Эгер кечире алсаңар кечиргиле. Менде башка сөзүм жок. Досум Ардак, мен өлүп баратам. Эми экөөбүз эч качан көрүшпөйбүз. Мен үчүн кайгы жебегин, мени билесиң, мен акмын. Балдарымды чоңойткун, а мен болсо баласыз кетип жатам. Кантейин, бул да болсо жараткандын жазасы. Айдана, мен сени жеңил ба жылдыз экениңе күнөөлөп, жектегеним үчүн кечир. Ал сенин ишиң. Мен сени кыз кайып болуп, опера сахнасына чыгышыңды аябай эңседим эле. Мына эми, тагдыр менин тажатмаларымдан сени кутулупту. Бир гана суранычым, Эрташ Курчалга эч нерсе айтпагын. Мен ага өзүм айтам. Эрташ, мен сенин соңку күнгө чейин өлтүрөм деп келгеним чын. Буга да себептер болчу. Көргүм келген эмес, жектегем, жаман ойлобо. Эгер кечире алсаң кечир. Айылдаш агайын туугандар, мен өлүп баратам. Силердин бир келген ырысыңардан ажыраттым. Мен өлгөндөн кийин киме кечирип турайм. Мен муну жыргаганымда жасаганым жок. Мунун да себеби бар. Аны эч ким билбейт. Кош кула. Элес, Арсен öldü. Biz senin көңүл сусын деп сөөк алып келдик. Жок, Кудай! Чын эле! Караңгы башыма түшкөндү байбы? Кудай! Чын эле Арсенден айрылдык бежеке! Оба айрылдык. Жок! Кудай! Биз силерге бул Молоташ үңкүрүнө мина койлагандыгын айтып коюшубуз керек. Силер бул жерден тезинен чыгып кеткиле. Үңкүр жардырылат, тезинен чыгып кеткиле. Жардырылат? Эмне үчүн? Бул жерде киши колду болгон Арсен Саманчин жатпайбы? Анан кантип жардырасың? Бул биздин ишибиз эмес. Жардырылат дедикпи? Жардырылат. Мунуңар үңкүр менен кошо көмүлөт. Эй, сөөктү да ушинтип койчу эле. Мен аял катары айтып жатамын. А дегенди сөөктү ойлонгула, андан кийин жардыргыла. Биз баарыбыз өлөбүз. Барды када салты менен, өз ирети менен болуш керек. Үйрөтпө мага. Атайын тапшырма менен үңкүр жардырылат. Силерге жарым саат убакыт берем. Тезинен чыгып кеткиле. Ошондой көрмөй чыгара. Бул жерде адам өлүп жатат. Бул себепте мен башым менен жооп беремин. Кана, колуңардан келсе жардырып көргүлөчү керек. Sen kimsin sen? Жооп бер мага. Мен ким экенимди бул жерде эмес, башка убакта, башка жерде айтсам болмок. Бутуңардын алдында адамдар өлгөн өлүп жатат. Мен өлүмгө даяр адаммын. Өлтүрөсүңөрбү? Өлтүргүлө. Мен өлүмдөн коркпоймун. Жардырасыңарбы? Кана жардыргыла. Бурандылардын арасында Арсен менен калуучу бир гана бала менмин. Кана жардыргыла көрөйүн. Таштан абан, мени бир жолу угуп койчу. Көз жашын төгүп, жүрөгү канап, күйүткө түшүп турган аялдарды туура түшүн. Антип сүйлөшпө. Экинчиден, сөөк жатат. Ошондуктан катып сүйлөбө. Жүрү сыртка чыгып сүйлөшөлү. Элес, ыйлаба, Арбак баарын угуп турат. Сен айтарыңды айттың, Арбак ыраазы болот. Биз милдетке турдук, калганын эркектер четсин. Ушундай да күйүт болобу? Мен сага ыраазымын эжеке. Сен менин өз элемсиң. Арсендин тагдыры неге мынча чукул өзгөрдү? Ошону ойлонуп жатам эже. Кыз кезинде
акча, алтын казанымда кайнагаймын. Бергенине канагат кылып өмүр сүрөм. Акча бер деп жаратканга жалынбаймын. Сурасам алыкылдай ыр сурайын деген экен. Андыктан Алыкулдун ырларынан көркөм окуу. Алыкул Осмонов Бөбөккө. Сулуу тоолор, керемет көл четинде көк гүлдөр бар, кызыл, жашыл түрлөрдө. Жер аңкыган ошончо жыт ичинен атасы үчүн жыпардай жыт жок эле. Өлдү бөбөк жүрөк каны токтогон, бир жалт этип өчкөн жырак окшогон. Учсуз жердин бир учкуну кеткен жок. Бети жогай, жер уялбайт ошондон. Кетти бөбөк, жана гана бар болгон, жарыктанып, жаңы гана ойгонгон. Түпсүз көрдүн, карыш жер кеткен жок. Ар жогай, көрүй албайт ошондон. Бар болсо экен, карыганда көргөнү, соо болсо экен, жаштын жаңы жөлөгү. Өмүр алда, эртеңкиге тобо кел. Өлбөсө экен, башкалардын бөбөгү. Өлбөсө экен, башкалардын бөбөгү. Осмонов, мен кыргыздын акыны. Ким берсе да жакшы берген бактымды, ким койсо да жаман койгон атымды. Ушакчыдан не кылам деп сурасам, 5 тыйынга мага сат дейт даңкымды. Сатам, алсын, кайдан берсин баркымды. Чайга салып жутар кезде заар тилин куйкалачу, мен кыргыздын акыны. Карлуу күнү берсе керек бактымды, аяз күнү койсо керек атымды. Ичи арандан не кылам деп сурасам, 1 тыйынга мага сат дейт даңкымды. Сатам, алсын, кайдан берсин баркымды. Кантка салып жутар кезде кара көңүлүн куйкалачу, мен кыргыздын акыны. Таш идишке куйса керек бактымды, татты идишке салса керек атымды. Кароолчудан не кылам деп сурасам, балам алсын, бекер бер дейт даңкымды. Берем, алсын, сатпайм кадыр баркымды. Ойчу, койчу, кетменчинин, менмин кымбат акыны. Баалай билсе тең алгыс, бул ааламдын алтыны.